Бул жерде мен билгенден 15 илгери дача болгон экен, азыр айыл болуп калган. Бул жерде ошол статус маселеси, жол маселеси, суу маселеси, адамдар каза болуп калса мүрзө маселеси бар экен. Кыскасы мектеп, ФАП маселеси. Анан мына Кудайдын кудурети менен былтыр дагы ушул арап бир туугандар менен мечит салдырып бердик. Анан ошол депутаттар чакырдырып эле биз шайлаган өкүлдөрдү дедик. Мына буюрса алдыбыздар келди. Иман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбекович жана ошондой эле Замир Душалиевич мынакей депутаттарыбыз келди. Анан Кыргызстанда неге бизге туруп жүрсөң? Ошолор такып атат бизгечи. Анан акыркы жазган каттын жообу Күнтү айыл өкмөтүнө оодарып коюшкан. Күнтү айыл өкмөтү чечсин ошону, карап берсин деп. Бирок Күнтү айыл өкмөтүнө да тоже кайрылганмын, собраниясына барганмын депутаттар. Эң башкайга жеңип алып шаар кылган. Анан бул киши өзүнүн сунуштарын айтты. Мисалы ушундай как раз сиздикине маселе болгондо бул 2 саатта 6000 кишини өзү кошуп алып, анан маселени чечип берген да. Буюрса азыр сиздердин сөзүңүздөн улам буюрса жооп берет деп ойдобуз. Дагы Эми аманчылыкта, тынччылыкта көрүшкөнгө шүгүр. Эң башкысы ден соолук чың болсун экен. Азыр мына сиздер айтып атасыздар, бул проблеманы кудай калса чечсе болот деп ойлойм, аракет кылсак болот. Ой, бизгечи балам аттан жыгылып, омурткасы сынып, анан кийин операция кылдырам деп 1 миллион 300 миң алдым. Ошону төлөй албай атам. Балам даратканага бара албай калды, ичинен шлянга чыгарып койду, ошону тазалайм деп атып, тешип алып, эки зарасы бир чыгып атат дегендер келет. Ошогочу биринчи ушул аманчылыкка дайыма шүгүр айталы. Калган чечиле турган деле маселе болуш керек, бирок силердин маселеңерди түшүндүрүү үчүн өзүм түшүнүшүм керек. Мисалы, мен ал жакка барып алып айтып атам. Биринчиден ким болсо дагы мага бир кат жазып бергиле. Суранам катты, ошол эле кече кимди айтты? Темирбек Кошоев айтчу экен. Азанан так жазгыла депчи. Узун жазса өкмөт окусу келбейт, биягын окуп атып, биягын унутуп калат. Ток этериң. Мына эжекеники туура. А дегенде бир маселени чечиш керек. Азыр статус дейсиңер, анан жол дейсиңер, суу дейсиңер, шагыл дейсиңер, аягында койдун байдын кызына дейт экен да. Балага деле бир тапшырма берсең аткарат. Келиндер деле кайнына эртең менен кетип атып, аны кылып кой, муну кылып кой, тигини кылып кой десе, жарым миң кылбай кечинде урушугат, туурабы? Ошого ток этерин, статусту түшүндүм. Бирок МВД быстыра токтодуңарбы? Отырыңыз азмына. Дача МВД бириң айттыңар. Дача МВД дружба деп бириң айттыңар. МВД быстыра токтодуңар. Дружба прогресс дедиңер. Мен уккандарбы айтып атам. Демек, балдар мектепте алып барганда проблема, дарыланган барганда проблема, өлсө да проблема, жерге берсе да проблема. Статус бериш керек. Ушул эле маселе. Аны биз көтөрөлү. Анан эми азыр статус боюнча айтылып атат, мына эже абдан туура айтты. 5-6 көйгөйдү бир айткандан көрө эң чоң көйгөйдү чечиш керек. Айылда статус болмоюнча эч нерсе чечилбейт. Туулгандан баштап өлгөнгө чейин эч нерсе чечилбейт. Садикке албайт, мектепке албайт, ЗАГС эч жерге барсаң учетуң жок, статус жок. Немелери ийгиликке жетсе неже сүйлөңүзчү, бир батаны бергизчи. Эми ушу бүгүнкү элдин көйгөйүн чечебиз деп келген шайлоочулар, эл өкүлдөрү силерге чоң ыраазыбыз, рахмат. Ушинтип келип элдин мүдөөсүн угуп, элдин көйгөйүн укканыңарга. Ушул жерде кылган ниетиңиздерге жаратканым өзү жардам берип жар болсун. Ушул жерде жашап аткан элдер баардыгыңыздар тилеген максатыңыздарды Кудайым берсин. Балдарыңар менен, эли журтуңар менен аман болуп, жүзүңөр жарык болсун. Ынтымакта болуңуздар. Алакандай кыргыз бүткүл аламдын ошол сыймыгы болгон эл болойлу. Амин. Кудай таалам ошол кут кылсын, ошол жерибизди, журтубузду. Барын Алла жеңил кылсын. Иштеп аткан эл башылардын бардыгына Кудай таалам жардам берип, ушу Кыргызстаныбыз өнүккөн, бакубат, ушундай бир жаркын келечекке барсын. Алхамдулиллахи роббил аламин. Рахмат.